Assalamu alaikum kızlar. Bugün biz yaş baldardın şımını bıçıp öğrenemiz. Yaş baldardın şımı болгондо boyları uzun. 1-класс, 2-класс, 7-8 yaştагы балдар үчүн. Эгерде балдарыңыздар кичинекей болсо, мен айтып жаткан нормалардын бардыгын өзүңүздөрдүн балдарыңыздын бел айланасын, жамбаш айланасын өлчөгөндө ошого ылайыктап туруп эсептеп чыгарасыздар. Азыр менин баламдын жалпы общий бели менен жамбаштын айланасы бизде шымда бирдейинен кетет. Бизде ошондой чоңураак жерин алганда жамбашынын айланасы 72 сантиметр болгон. 72 сантиметрди мен азыр бул жерде экиге бөлөм, артын бир бөлөк, алдын бир бөлөк кылып. Бирок алдын дагы экиге бөлүп туруп, мен бир гана бетин көрсөтөм. 4төн 1 бөлүгүн көрсөтөм. Анан биз калган жактарын түшүнүп алабыз. Азыр мен баламдын жамбашынын айланасын 72 сантиметрди экиге бөлгөндө 36 сантиметр чыгат. Бизге эң эле аз өлчөмдөгү меркалар керек болот. Азыр мен шымдын 36 дегенимде сиздер түшүнүңүздөр, что мен только шымдын алды жагын гана айтып атам. Арт жагын андан кийин түшүндүрөм. Алдын бычкандан кийин, алдын чийип алгандан кийин, анан арт жагын чийебиз, ошондо түшүнүктүү болот. Мен азыр жамбаш айланасынын тең жарымынын 4төн 1 бөлүгүн эсептеп көрсөткөндө бизде 18 сантиметр гана болот бул жерде. Общий бир санынын алды деп эсептейин. 18 сантиметр. Биз ошол 18 сантиметрге плюс прибавка 6 сантиметр кошобуз. Бул шымдын кеңдиги 6 сантиметр. Кошконубузда 24 сантиметр болот. 24 сантиметрди биз муну контрольный сызык сызып койдум мен, себеби бул сызык биздин жамбаш айланабыздын аркы деталин эсептегенде бул жактан бизге баланс берилет. Ошон үчүн 5 сантиметр, 4 сантиметр ылдыйрактан баштадым. Азыр биздин шымыбыздын кыркыла турган жери ушул сызыктан буягы башталат. Мен жанагы айтып жаткан 18 сантиметрге плюс 6 сантиметр шымдын кеңдигин кошондагы 24 сантиметр болот. 24 сантиметрди мен бул жактан ылдыйга каратып эсептейм. Мынакей 24 сантиметрди эсептегенимде мына тушка келет экен. Мен ушул жерди шымынын жамбашынын айланасы деп эсептейм. Эми биз бул жерден шымдын аласы кайсыл жерден чыгат, ошону чыгарып алышыбыз керек. Ал үчүн бизге жанагы айтылган 18 сантиметр кеңдикке плюс 2 сантиметр гана кошобуз. 2 сантиметр кошконубузда 20 сантиметр болот. Биз 20 сантиметрди мына боковой тигиш болот. Бул жакта 20 сантиметрди бул жака алабыз дагы. Мынакей мына жерди белгилеп чийип алабыз. 20 сантиметр бизде ушул жер болот. Мен ушул жерден жогору карай түз сызык сызып алам. Мынакей биздин шымыбыздын аласынын орду чыга турган жер. Азыр эми биз аласынын ордун чыгарып алсак, бизде стандартный өлчөмдө бүт эле балдардын шымынын аласынын ордун чыгарарда бизде жогору карай 4 сантиметр көтөрүлөт. Бул стандартный өлчөм. Эми биз бул жака аласын чыгарыш үчүн кандай эсептейбиз? Ушуга жакшылап маани бериңиздер. Жамбаш айланасынын жарымы 36 сантиметр чыккан. Мындайдан эсептейм. Мына жамбаш айланабыздын, мына жамбаш айланабыз общий 72 чыккан. Ошонун тең жарымы 36 сантиметр болгон. Демек бизде мына катарды көрсөтөм. Мына 2 сандын алдыңкы бети. Эми ушуну биз аласын чыгарыш үчүн биз ушул алдыңкы детальды 10го бөлөбүз. 36 сантиметрди 10го бөлөбүз. 10го бөлгөндө бизде 3,6 сантиметр болот. 3,6. 3,6. Мен где-то 4 сантиметр кылып коерм, себеби 5тен жогору эсептелгенде 4 сантиметр кылып койсок болот. Мисалы 3,6 болгондо 3,5тин жарымынан көбүрөөк болгондо 4кө болуп кетет. А эгерде 3,4, 3,2 болгондо анда мен 3 деп жазмакмын. Азыр менде 3,6 болуп атат, ошон үчүн мен 4кө жакыныраак кылып, аласынын ордун 4кө жакыныраак кылып эсептеп койдум. Эми мен дайыма айтып жүргөн бисектриса бар. Бизде бисектриса болгондо мына бурчектен жогору карай сызылган сызык. Бул жерден биз балдардын алдыңкы аласына 2 сантиметр эсептейбиз. Мынакей ушул жерден 2 сантиметр биз жогоруга эсептейбиз дагы. Ушул ортолукту бисектриса менен, эгерде болсо биз линейка менен сызсак болот. Линейкасы жокто, мындай кылып туруп плавный сызык менен шымдын аласын белгилеп алабыз, чыгарып алабыз. Мынакей бизде шымыбыздын аласынын алдыңкы жагы чызылды. Эми мына контрольный сызыктан биз мына шымдын алдыңкы аласынан 1 сантиметр ылдыйга түшүрүп, 1 сантиметр ылдыйга түшүрөбүз дагы. Биз мына боковой бел жактагы сызыкка муну туташтырабыз. Мынакей биз алдын ушундай эле деңгээлде бычтык. Биздин шымыбыздын бийиктиги 76 сантиметр болгон. Биз азыр 76 сантиметрди бул жактан өлчөп алабыз дагы. Белгилеп алабыз. Мына ушул жер шымыбыздын бийиктиги болуп эсептелет. Шымыбыздын этегинин сызыгы. Шымыбыздын общий бийиктиги 76 сантиметр болгон. Эми биз шымыбыздын ширина шаг деп коем. Мен ушул жерде орусча эле айтам. Шымдын этегинин эни десең сөз көбөйүп кетет. Ошон үчүн мен ширина шаг деп айтып коем. Ушул шымдын этегинин кеңдиги сиздерге түшүнүктүү болсун үчүн ушинтип айтайын. Шымдын этегинин кеңдигин биз кантип чыгарабыз? Шымыбыздын этегинин эни мындайдан эсептегенде 34 сантиметр болгон. Мына примерно мындай болгон шымыбыздын этегинин эни. Эми ушул жерди биз шымыбыздын этегин экиге бөлөбүз. Бөлгөнүбүздө 17 сантиметр чыгат. 17 сантиметрди биз мына боковой тигиштен
бул жака карап алабыз. Мынакей. Мына жер 17 см шымыбыздын этегинин эни. Ошон үчүн өтө кеңдиктин кереги жок. Эгерде кең кылып дегем десеңиздер, муну аласынан ылдыйга карай 1 см ичкерээк диргизген деңгээлде мындайдан сызсаңыздар болот. Азыр биз мына жерди туташтырып алабыз. Мынакей. Ушинтип биздин шымыбыздын алдыңкы деталинин бир бөлүгү бычылды. Эми мен сиздерге ушунун арткы детали кандай бычылат? Мен ошонун өлчөмдөрүн көрсөтүп кетсем. Бизде арткы деталыбыз кудул эле ушундай эле болот, бирок бир аз кеңирээк болот. Алдына караганда арткы деталь эндирөөк болот. Өзү эреже боюнча 2 сантиметрге кыскартып туруп калган жакшы. Мен бирок кыскартпайм, 1 сантиметрге кыскартам, себеби өтө узкий болгосун. Мынакей, мен 15 сантиметрден, мына 15 Биз 2 сантиметр общий этегин айланасындагы чыккан сандын 34 сантиметрден 2ден 1 бөлүгү 17 сантиметр болот. 17ден 2ни минус ага этип туруп сызышыбыз керек. Мен бул жерден 2 эмес 1 сантиметр кемитем. Мына аласына чейин алып келебиз. Мынакей. Муну ортоңку сызылган сызык бизде туура сызык болуп эсептелет. Ушинтип биздин шымыбыздын алдыңкы деталинин бир бөлүгү бычылды. Азыр мен сиздерге арткы детальды бычыш үчүн, анык өлчөмдү чыгарыш үчүн мындай прием көрсөтүп коеюн. Мен азыр мына экен беттештерим дагы муну мелдин сызыгын мына арткы детальга түшүрөм. Мен азыр бул жерде безлик алып, сразу материалга түшүрүп бычып жаткандыгым үчүн мен сиздерге түшүнүктүү болсун деп бул сүрөттү бул жака көчүрүшүбүз керек. Арткы детальды бычыш үчүн биз азыркы алдыңкы детальга бычылган сүрөттү бул экинчи бетке көчүрүп атам. Чтобы кагазга чийип көрсөткөндөн көрө сразу материалга түшүрүп кетебиз. Мынакей, бизде көрүнөр-көрүнбөс сызык пайда болуптур. Мен азыр муну линейка менен кайра аныктап сызып алам. Мындай метод менен көрсөтүп атканымдын себеби алдына караганда артына канчалык кошулат материал. Ошону сиздер ушу алдына салыштырып туруп айырмаласын деп атайын ушинтип сызып атам. Мынакей, бул биздин алдыңкы деталь. Бир деталь бычабыз. Мынакей, бул жерде биздин шымыбыздын аласы сызылган жер. Мына бул биздин шымыбыздын экинчи детали деп эсептесек болот. Бирок мен сиздерге азыр айырмасын көрсөтөм. Алдына караганда артына канчалык деңгээлде материал кошулат, кантип бычылат, мен ошону азыр сиздерге көрсөтүп берем. Эми биз жанагы өлчөгөн жамбаш айланасынын общий өлчөмү 72 сантиметр болгон, мындай өлчөгөнүбүздө 72 болгон. Эми ошонун тең жарымы 36 сантиметр болот. 36 сантиметрди биз стандартный өлчөм менен, булар нормалар, стандартный норма 4кө бөлөбүз. 4кө бөлгөндө 36-ны 4кө бөлгөндө 9 сантиметр чыгат. Биз азыр ушул арткы детальдын аласынын чоңдугу канчалык деңгээлде чоң экенин аныкташ үчүн ушул өлчөмдү эсептеп атабыз. 36-ны 4кө бөлөбүз. 4кө бөлгөндө 9 сантиметр чыгат. 9 сантиметрден мына жерге биз 4 сантиметр албадык беле, жана 3 сантиметр 6 мм чыккан. Биз ошо 3-түн ордун 4 кылып койгонбуз. 9 сантиметрден ушул жердеги 4-тү кемитебиз. Кемиткенде бизде 5 сантиметр өлчөм калат. 5 сантиметрди биз мына жерден сызыктан бул жагына карап кошобуз. 5 сантиметрди мынакей. Бул жака 5 сантиметр коштук мына жерге. Ушул жерге биз 5 сантиметр коштук, а мына жерге биз 4 сантиметр эсептегенбиз. Мына жерге дагы биз 4 сантиметр эсептегенбиз. А мына жерге болсо, мына контрольный сызыктан мына жерге 1 сантиметр түшүргөнбүз ылдыйга. Эми биз арткы детальды бул жерден расчеттогонубузда, мына шымдын ортоңку сызыгынан ичкериге карай 3 сантиметр сызабыз. 3 сантиметрди белгилейбиз. 3 сантиметрден жогору карай биз шымдын арткы деталин бычаарда шымдын алдына караганда артында разница болот, себеби бел эңкейгенде бел ачылып калбаш керек. Ошон үчүн бул жака биз 4 сантиметр сызып коебуз. Ушул балансты мен ошон үчүн калтырганмын. Мынакей 4 сантиметр мына жерден кесилишет экен. Эми биз ушул сызык менен мына шымдын аласынын ортосун бириктиришибиз керек. Мынакей бизде мындай болуп шымыбыздын аласы чыгыш керек. Көрдүңүздөр, алдына караганда артында кыйла разница болот. Арты чукур аласына кирип ойлап, алды бир аз кыскараак болот. Алдынын бели ылдыйраак болот, артынын бели өйдөраак болот. Мынакей биздин разницабыз. Мынакей кыздар, биз алдыңкы детальдан мындай 2 деталь, шымдын алды жагынан мындай 2 детальды бычып даярдап алдык. Эми мен артын бычыш үчүн мынакей атайын алдын мынтип сызып түшүрүп алдым, сиздерге чтоб түшүнүктүү болуш үчүн. Эми мен бул жерде азыр мына арканкы детальды бычаарда бул жака мындай 5 сантиметрликте узунураак кылып туруп созобуз. Мына жерге биягына 5 сантиметр кошобуз. Бул жагына 1 сантиметр кошобуз. Кеңдигине 1 же 2 сантиметр кошсок болот. Андан кийин бул жагына шымдын арткы детали алдына караганда сөзсүз эңирөөк болот. Бул жагына мындай 3 сантиметр. Мынакей эми бул жерге биз шымдын кеңдигине кошуп алдык, арткы жагына. Бул жерге болсо алды жагына кеңдик кошуп алдык, ички жагына, ала жагына кошуп. Эми мына жерден биз 3 сантиметр ичкериге сызабыз. Мына жерден 3 сантиметрди белгилейбиз. Мына жерден 1 сантиметр ылдыйга түшүрөбүз. Ылдыйга түшүрөбүз дагы. Бул жерден жогору карай 4 сантиметр чыгарабыз. Мынакей. Эми ушул сызыктарды байланыштырабыз.
Мына жердин сызыгын биз мындай алып байланыштырсак болот. Бул аласы, арткы детальдын аласы. Мынакей, бул жак 4 см болуп созулат. Эми бул жерди биз байланыштырабыз. Бул жерди могул сызык менен байланыштырабыз. Бардыгы арткы детальдын сызылган белгилери. Эми биз муну кыркып алабыз. Азыр бул жерде 2 кабат беттешип турат. Оң жагын бири-бирине беттештиребиз. Ички жагына биз сызып даярдап кыркып алабыз. Мынакей кыздар, бизде шымдын арткы сызыктары, мына ички сызыкты вообще көңүл бурбайбыз. Бул ички сызылган сызык бизде шымдын алдыңкы деталь болуп эсептелет. А мына сырткы сызылган сызык болсо бизде тигиш ушул сызыктын ичинен эсептелип кетет. Эми резина болот, бутунун ылдыйына дагы кааласак резина койсок болот, кааласак резина койбой койсок да болот.